Жаңағыдай аукцион емес, қатарнамалар. 06 112 113 кыскасы сиздер келгенде макул. 065 деген номер бар. Ошол мына жакшы. Ушул номерлерге жеттик. Катар номер боюнча ушул жерге келдик азыр. Ага төлөбөйт. Ошон үчүн гос номерге төлөбөгөн үчүн бардык сумма 980 сом, 88 сомго айланды мына машина. Бул машина Deun Labo. Biz üçün Qarasу rayon boyunca yaxşı oldu. Qarasу rayon katta. Yengilchilik bo'ldi. Областноyga borib, Obulgaga borib, o'chirtib olib, boshqa kelganda mana yo'q 80 mashina оформление bo'lyapti. Assalomu alaykum, саламатсыздар урматтуу кыргызстандык мекендештер. Жалпы биздин көрүүчүлөр, мен бүгүн сиздерге бир керектүү жана пайдалуу маалымат менен бөлүшөйүн деп турам. Буга чейин Оштогу Рео ишканасына, Обулгайдеги Реого барып, унааларды переоформление кылып, бирөөнүн атынан бирөөнүн атына өткөрүү, жаңы уна алганда транзит номерден кийин мамлекеттик номер алуу сыяктуу, техпаспорт алуу сыяктуу көп маселелер болчу. Жана ошондо Обулгайдеги кезекти узун унаалар тизилген кезекти жакшы билесиздер. Мына ушундай очередь күтүүнү, кезек күтүүнү жокко чыгаруу үчүн мына ушундай уна ишканасы Карасуу районуна өзүнүн дагы бир филиалын, тагыраагы секторун ачкан экен. Мына ушул уна мамлекеттик мекемесинин Карасуу сектору автоцон боюнча сиздерге маалымат бермекчимин. Даректи айта турган болсом, бул Ош Карасуу жолунун дээрлик аягы деп айтсак болот. Ош шаарынан түшүп келгенде Карасуу базарына жетпей, бул жерде прокуратура, сот, ошондой эле Оксус имараты, андан сырткары Котордо ресторанын билесиздер. Мына ушул ресторандан өткөндөн кийин эле бул жерде уна мамлекеттик мекемесинин Карасуу сектору жайгашкан. Дал ушул сиздер көрүп турган имарат, бул жактан да кире турган жолу бар. Аны эми ушул имараттын арт жагынан дагы чыгып кетчү өзүнүн жолу бар экендигин айтып коюшубуз керек. Бул жерде эмне кызматтар аткарылат, кандай кызматтар көрсөтүлөт, ошол боюнча мен алдыда сиздерге толук кенен маалымат берип өтмөкчүмүн. Андыктан видеонун аягына чейин бизден алыстабай туруңуздар. Бул автосон эмне функционалдык милдеттерди аткарат, алдыда сиздер менен чогуу маалыматтарды угабыз. Мен бая айтып өткөндөй, негизи унаалар бул жактан кирет, оформление болуп, бул жерде иши бүткөндөн кийин бул жактан чыгып кетсе дагы болот. Өз кезегинде бул уна тыгындарын жоюуга дагы жардам берет. Биз имараттын алдына келип калдык. Бул жерде көрүп турасыздар. Ушул ишкананын жетекчиси. Бул жакта мен адресин түшүндүрүп коеюн. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги уна мамлекеттик мекемеси Карасуу сектору деп жазылып турат. Иштөө тартиби дүйшөмбүдөн жумага чейин саат 8:30дан 5:30га чейин. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Матназаров Нияз Сабирович, ушул жаңы ачылган Карасуу секторунун башчысы. Бул негизден ушул калкка кызмат, тейлөө кызмат кылуу маселесинде биз негизинде ачылганда калкты ушул транспорттардын каттоодо жана каттоодо бүт ушул маселелерди чечиш үчүн ачылды. Азыр полноценный толук кандуу иштеп калдык. Андан кийин ошол мезгилде жанагындай налог транспортко төлөсө болот, анан штрафтарды төлөсө болот, оформление болгон бардык маселелер чечилип атат. Бул жерде баягы унаа сатып алгандан кийин бирөөнүн атында болот. Ооба. Ошону өзүнүн атына өткөргөнгө да болот да ошондой. Өзүнүн атына өткөргөнгө болот. Анан мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, Ош областында ар дайым жанагындай кезек күтүүгө болуп атат. Анан кийин элдердин бир обслуживание жарым сааттык эле убакыт болуш керек да. Ал жерде очередьте 2 саат, 3 саат туруп калат экен. Бизде очередь деген маселе жок. Мына почта менен договор түзүп ачканбыз. Мына жерде бүт төлөмдөр кабыл алынат. Касса бул жер. Касса бул ошо транспортко налог алса болот, штраф алса болот. Анан бири-бирине өткөрүү процессиндеги 5%, 3% төлөсө болот. Анан эми бул жерди зданияны мурда финансовый полиция турчу экен. Азыр бүт маселе чечилип, бизге биздин мамлекеттик унаа мекемесине өткөн. Документалдык биздин карабагыбызда азыр.
Ашылганыңыздарга канча убакыт болду азыр? Ашылганга Кудай калса мына кече 17 март күнү 4 күнү мурунку жумада 17 март күнү биздин мамлекеттик мекеменин Уна мамлекеттик мекеменин директорунун орун басары Шералиев Бакыт Кемелович келип ачып кетти. Анан Ош областынын регионалдык отделдин башчысы Уна мекемесинин башчысы Абжалов Бөкө келип туруп ачып кетти официальный. Ошондо бүгүн 4-күн иштедик, 5-күн бүгүн 2-күн ишти баштасак, 3-күнү официальный ишти баштадык, Кудай калса. Мына жерде жакта бирдиктүү терезе бар окшойт. Бул жакта бирдиктүү терезе кылып ачтык. Мына жаңы ачылды. Мидер. Анан була балдар азыр клиенттер жергече осмотр кылып атышат, келсе уже кабыл ала башташат. Мына специалист келип отурду. Мына жерде отуруп алып туруп, клиент келсе транспорттун осмотр кылат планшетте. Анан өздөрүнүн дагы мына алуучу дагы сатуучу дагы бул жерге отуруп туруп сүрөткө түшөт. Анан ушул процедура болгону 15-20 мүнөттө чечилет да. Эч кандай неме жок, жана очередь жок. Бүт условия түзүлгөн, жактакай. Биз азыр бул жигит специалист Өмүрзаков, а мен заведующий сектор, пока эки эле штатпыз, экөөбүз. Мен бул жерде иштеймин, бул жигит бул жерде иштейт. А сиздер ачылгандан бери канча унаны тейледиңиздер? Азыр мына жүз алгына. Орточо эсепте. Орточо эсепте азыр мына биз апесен. Мына журналда бизде официальный немелер болот, жагандай. Бардык ушуга жазылат, э? Баягы основаниялар болот, жана основаниялар көрдүңүзбү? Основаниялар тияка тигилет дагы. Мына жерде мына бүгүнкү күндө Кудай калса 86 машина. 4-5 күндө эле 86 унаны Ооба, тейлеп койдук. Анан мына бул жерде мына основаниялар турат. Кудай калса 100 основание болгондон кийин булар пачка кылабыз. Мына бүт кагаздарыбызды, нормативдик документтерибизди коюп алдык. Бул жакты эме спецпродукция. Номерлер турат, жаңы келген номерлер. Бүт региондордуку бар. Жалал-Абад область, Баткен область, город Бишкек, город Ош, Чүй бардыгы бар. Өзүбүздүкү бар, номерлер бар. Кудай шүрүп, бүт бардыгы ачылган. Булар баягы оформление кылып таштап кеткен эски номерлер. Бул эски номерлер. Буларды Кудай калса мына кесип атабыз, мына. Мына ал жерде уже кесип, мындай жарым кесебиз да, көрдүңүзбү? Кесип туруп, мына азыр пока мына приспособление кыскасы менен неме кесип атабыз. Бул жаңы номерлерди көрсөк болот? Болот. Мына мисалы биздин номер мына. Облустун номерлери. Мына биздики ушунда берип атабыз азыр. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул катар номерлер да ошондой. Катар номерлер. Катар номер. Ооба, булар аукцион эмес, катар номерлер. 06 112 113 кыскасы сиздер келгенде макул. Мына 061 деген номер бар. Ошол ачылды мына, жакшы. Ушул номерлерге жеттик. Катар номер боюнча ушул жерге келдик азыр, э? Башка деген номер бар. Ушул жерден туруп эле башка Бишкектикин деле алса боло берет. Бишкек номер алса болот. Бардык деген номерди алып, ушул жерден көрсө болот. Жалал-Абадты алса болот. Квадратный номерлерчи? Квадратный номер Эстелдик бул? Жок, ал номерлер. 112ден баштап определенный бир номерлерди алып келип коебуз. Бирден квадраттары бар. Ар бир номердин, э? Ар бир номер. Чоң машина барбы? Чоң машина присек. Фуралардын. Чиркек иштерге, э? Чиркек иштерге. Номердин баасы канча? Так, номердин баасы бул жакта стендте жазылып турат. Биз азыр сиздерге бардык ушул жердеги процедуранын жүрүшү, ошондой эле прайстары боюнча дагы маалыматтарды түшүндүрүп айтып өтөлү. Анткени көбүнчөсү суроо мына ушул баалар боюнча болуп калат. Кыргыз Республикасынын Уна мамлекеттик мекемесинин тарабынан көрсөтүлгөн акы төлөмгө кызматтарынын тарифинин баалары прейскуранттары. Бул транспорттук каражаттар бөлүм территориясында кароо 141 сом услугалары, мына биз көрсөткөн услугалардын баалары. Так. Бул жерде тарифтик сетканын торчосу
Ошондо номер канча болуп калат? Номердин баасы эки номер примерно 900 миң сом тегерек болуп калат. 900 миң сом Тегерек болуп калат. Оформлениянын акысы канча болуп калат? Мисалы мурда аябай кымбат болчу да, баягы жаңы унаа алганда 8,5 миң, 10 миңге чейин акча коратышкан да. Азыркы күндө оформлениянын акысы азыр бир эле пример көрсөтөм. Азыр пример мондай местный оформление болгон болсо, бул жерде гос номери алынбай атат, өзүнүн гос номери калып атат. Себеп дегенде гос номерине эски Экөө тең Ош облусунун тургундары. Ош облусунун тургуну болуп калып атат. Плюс мурунку бул номердин ээси макулдугун берген үчүн биз бул номерди кийинки жаңы алган ээсине ыйгарып коебуз. Эгер макулдугун берсе, ага төлөбөйт. Ошон үчүн гос номерге төлөбөгөн үчүн бардык сумма 980 сом, 88 сомго айланды мына машина. Бул машина Deum Labo. Ошондо бир лабону, мисалы үчүн мен сизден сатып алсам, экөөбүз тең Ош облусунда жайгашсак, ушул лабону мен алган үчүн переоформлениясына болгону 988 сом гана каражат кетет. Эгер гос номерге төлөнгөн эмес болсо, Мамлекеттик номер албай ошол эле номер менен кала турган болсо, эгер номер алынган болсо, жаңы номер алынган болсо, бул жерде жаңы номер алынган болсо, номерге дагы дополнительно мына 1126 сом гос номерге төлөнөт. номердин акысы. Плюс комиссия банктын 10 сомдон алат ар бир немеге. Ошондо баарын кошкондо Баарын кошкондо 2304 сом болот. Бул деген Mercedes-Benz фургон грузовой машина болуп атат. Ошондо унааны бир ээсинен экинчи ээсине өткөрүп, плюс номерин дагы алмаштырганда жалпы баасы жаңы номер менен кошкондо 2304 сом каражат менен бул деген бүтүп атат. Эми айта кетсеңиздер, ушул мурда ушул баа кымбат болгон да. Мурда ушул баа кымбат болгон. Мурда бул өтө эле кымбат болгон. Азыркы күндө жөнөкөйлөштүрүп арзандатылган. Арзандатылган. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көрүп турасыздар, азыркы күндө мына бүгүн 22 март, ишемби. Өчүрт деле жок, сиздер келип ушул жерден өзүңүздөр каалаган биз жана номерлерди көрсөтүп өттүк. Кааласаңыздар квадрат, кааласаңыздар узун номерлерди тандап алсаңыздар болот. Номердин акысы болгону 900 канча? 1126 сом. 1126 сом. Ал эми оформлениянын акысы болсо, жана көрдүңүздөр 988 сомду гана көрсөттү. Жалпы бириккенде ушул 2000 сомдун тегерегинде гана акчага сиздер жумушуңуздарды бүтүрүп кетсеңиздер болот. Сиздердин иштөө тартибиңиздер кандай, кайсы күндө? Биз бир 5 күндүк тартипте иштейбиз. Эртең менен саат 8:30 келебиз. 12-ге чейин, 12-де 1-ге чейин обед. Анан кийин 5:30 чейин иштейбиз. Касса 5-ге чейин иштейт. Так биз 5:30 чейин акыркы баягы өздөрүбүздүн документтерибизди сыра карап койгонго 5:30 чейин болобуз. Анан суббота, базар дем алыш. Андан транзит номерлер менен келгендер кандай болот бул жерде? Транзит менен номерлер келгенде алардын төлөм акысы көбүрөөк болот. Себеби деген алар 5% төлөйт да. Бирөөсүнөн көрсөтсөң. Так, бул транзит номердики. Транзит номердин мына бул ошондо Россиядан алып келинген унаа. Россиядан алып келген унаа. Бирок бумажный болот да номери? Же Номери транзит номерде бумажный болот. Бумажный болот. Ламинированный бумажный болот. Маттеу Матиз 2006 жылкы машинанын тарификациясы 5% оплат 4000 сомго болот экен. Жалпы суммасы 5802 сом. 5802 сомго плюс бул жерде жаңы номер дагы сатып алып. Жаңы номер, жаңы техпаспорт болуп, эгеси өзүнүн. Кыргыз номерлар. Анан Анан бир маселени айтып коеюн, жанагы оформление келгенде үчүлүштөр болуп калат да. Себеби дегенде доверенностьту сурап өтүп калат. Ал нотариус калса, ал канчадан турус акча алат, аны билбейбиз. Анан бул жерге келгенде штрафтар чыгып калат. 40 миң чыккандар бар, 5 миң чыккандар бар. Анан ошо сумма келгенде көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Камерага түшүп калгандар. Анан ошону келгенде анан неме? Главный техосмотр. Ой, жок, налог. Налогду дагы төлөбөй калса бизден төлөйт да. Ошонун суммасы көбүрөөк болуп калышы мүмкүн да. Ошону имейте в виду. Ошондой маселелер бар. Ал маселени түшүнбөй калышып мындай деп айттыңыз эле. Налог жок болсо обязательно төлөйт. Ошондо сиздер багы штрафтарды 0 кылып аннулировать этмейинче переоформление кылбайсыздар. Анда болбойт. Базага да кирбейт. База система өзү иштеп койгон, аларды албайт өздөрү эле. Анан бизде баягы проблема аябай көп да. Мисалы унаа алып, анан унаанын эски ээсин таппай жүргөндөрчү. Ошолордо кандай маселе болот? Ошол маселе бир мезгилде
Бабаны премьер-министр болуп турганда бир аз үзүлүштү кетип калган. Себеби дегенде айдаганга без доверенность кылса болмок да. Анан кийин бири-бириге өткөргөндө да доверенность кереги жок деп калган. Эл түшүнбөй калып туруп, азыр бири-бирди өткөрбөй эле сатып алып жүргөн да. Эми келгенде бизди бир аз кыйнап коюшат. Мына бизде кандай күнөө правительствосуна чыгарган болсо деген сөздөр болот. Бирок эми ал доверенность албаса биз өткөрө албайбыз да. Ээсинин макулдугу болмоюнча. Ооба, себеби же өзү келиш керек, же доверенность болуш керек, генеральный доверенность болуш керек. Анда бул кийин иш баягындай тур эмес жагына айланып калат. Анан тийиштүү органдар муну текшерип отур келет. Мурунку ээси каза болгон болсо, каза болгондугу боюнча кагазды алып келген болсо кандай? Анда ал уже наследственный кетип калат. Мурас катары. Анда ал каза болгон болсо, ал через нотариус, через тийиштүү документтерин түзүп келиш керек. Мурас тастап, же аялына, же баласына андан кийин өткөрсө боло берет. Биз үчүн Кара Суу район боюнча жакшы болду. Кара Суу район кетти. Yengilçilik oldu. Ablasnoyga borib, Obulgayga borib, o'chirib olib, boshqa kelganda mana bu 80 mashina oformleniya bo'lyapti. Kirib bitirib, yengilchilik bo'lyapti. O'chirib turib, o'rtadan pasretni yo'q, mana holi kirib chiqib ketishyapti. Men ham mashina qiziqib, shuni oformitib olay deb yuribman-da. Lekin Kara Suu rayon bo'yicha yaxshi bo'ldi. Yengilchilik pul tarafidan ham, bordi keldidan ham, rasxoddan ham yaxshi bo'ldi. Bizga Kara Suu rayoni uchun bu narsa kerak edi-da bu. Do'st tanish tuğanlarınızga ayta ketdeysizmi? Kara Suuda kimdir oformlet qiladiganlar bo'lsa, bariga murojaat qilardim. Kelib yengilchilik bor qilib ketishlarini so'ranaman. Hamma yog'i yaxshi, joyida qilishyapti. Oshcha narsa rasxodi bo'lmayapti. Familiyasınız? Baybayev Hamidullo Jo'raboyevich. Kara Suu rayon selo Qashqar qishloq. Bu kassada emне кызматтар көрсөтөсүздөр, кандай төлөмдөрдү кабыл аласыздар? Бул кассада ошол транспорттун баардык төлөмдөрүн кабыл алабыз. Налогторун, штрафтарын, анан коммунальный услуга баардык төлөмдөр төлөнөт. Ушу Кыргыз поштасынын кассасы. Ушуна мамлекеттик ишканасындагы Кыргыз поштасынын кассасы болот. Ошо. Штрафтардын баардыгын алабыз. Штрафкай, Хопс, шаар баардык. Штрафтардын баарын алабыз. Транспортко тиешелүү баардык төлөмдөр. Ошол. Төлөп калуу квитанция чыгарып, ошо кардарларга квитанциясын беребиз. Мына жерде жазылгандар баардык квитанциясын. Баардык төлөмдөр ушул прайста көрсөтүлгөн боюнча болот да. Баардык төлөмдөр квитанциясы менен беребиз. Фамилиям Жамашев Акжол. Оператор, кассир. Сиздер менен биз бүгүнкү мына ушул Кара Суу шаарындагы, Кара Суу районунда жайгашкан автоцон боюнча кеңири маалыматтарды алып бердик. Прайстарды дагы көрсөттүк. Практика жүзүндө мына бүгүн 86 уна оформление болуптур. Жаңы номер алыштыр. Арасында биринен бирине өткөргөндөр, транзит номер менен келгендер дагы бар экен. Баалары дагы жөнөкөй. Кадимки жөн эле ошол номер менен калып оформление боло турган болсо 1000 сомго жетпеген акча, ал эми номердин баасы 1100 сом. Транзиттердики бир аз кымбатыраак, себеби алар транзит болгон үчүн 5%. Мына ушундай эң негизгиси биз силерге маалыматтарды берип өттүк. Сиз ушул Кара Суу районунун жашоочуларына, унаа колдонуучуларына да кайрылып кетсеңиз болот. Урматтуу Кара Суу элинин тургундары, урматтуу калай калк, бул азыркы болуп жаткан президенттибиздин жана санаптештирүү саясатына ылайыктуу ушул ар бир райондордо, региондордо ушул маселе ачылганы жакшы болуп атат. Мына келгендердин баары ыраазычылыгын айтып атат. Себеби дегенде баардыгы санаптештирилген, баардыгы электронный база данныйда бар. Андан кийин мына чоң район болуп эсептелет Кара Суу Кыргызстан боюнча. Ошон үчүн бул жерде ачылганы мен ойлойм элге дагы жакшы, ушул жердеги мекеме ишкананын жетекчилери баары деле ыраазычылыгын айтып атат. Эми бир аз убакыт болсо, Кудай калса, баары ордуна түшөт деп ойлойм. Мына ушундай сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик, жумушуңуздарга жакшылыктарды каалайбыз. Буюрса алдыда бул жерде дагы көптөгөн кардарлар келип, унааларын өткөрүп, эң негизгиси Ош облустук май башкармалыгына барып, жанагы РЭОдан өчүрт күтмөй, кезек күтүп, 1-2 күн жүрмөй, мына ошогон көйгөйлөрдөн арылабыз деген ойдобуз.
Сиздердин дагы иш эмгек жамаатыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Мындан ары дагы мына ушундай элге жакшы шарттар түзүп кызмат көрсөтөңүздөр. Ал эми сиздер болсо дал ушул видеону бөлүшүп, ой пикирлерди комментарийге калтырып кетсеңиздер болот.